Куршапка таанымал болгон бул таксист биринчи топтогу майып күнүнө 4-5 сааттык айылдык каттамдарга чыгат. Жаркын Үсенбаевдин мынтип айдоочулук кылганына 6 жыл болуп калды. 15 жыл мурун кырсыкка кабылып, өмүр бою арабада олтурууга мажбур болгон. Кесиби айдоочу, ошондо да үйдө олтуруп калууга көн алган жок. Акырындык менен унаасын кол менен башкарууга ылайыктап жасап чыккан. Жыгылгандан кийин ушу машинаны урушундай болуп миниш керек болуп калды. Ошондо ойлонуп отурушуну жасадым. Бул мотоциклдин уролу. Буга турба улап, тормозго уладым. Мына трос менен газ кетет. Алдымдан да кылсам тормоз. Ой берсем жылат автомат коробка. Мындан да кылсам газ. Таштасам токтойт. Жаркын мырза мүмкүнчүлүгү чектелген соң айдоочулук кылам деп ойлогон эмес. Алгач унааны өзүнүн керектөөсүндө гана башкарчу. Үй бүлөсү менен көздөгөн жерине батыраак кенен баруу максатында. Анткени мүмкүнчүлүгү чектелгендердин жолдо коомдук унаада жүрүүсү үчүн өлкөдө дээрлик шарт жокко эсе. Мындан улам Жаркын Үсенбаев өзүнө шарт түзүүнү максат койгон. Кийинчерээк такси кылууда идеясы келген. Отуруп калганда адам талаага чыккысы келет экен, көчөгө чыккысы келет экен. Bir 2 жылдай коляскага отура албайт элем. 2 жылдан 1 жылдай коляскада отурдум. Анан машина менен минип көрөйүн деп аракет кылдым. Адамдын кызыгуусу болсо бардык нерсени жасайт экен. Жаркын ага унаасын өзүнө ылайыктаганга чейин да жөн олтурган эмес. Дарактардын кесиндисинен шахмат жасаган. Бирөөнү 30 күндө даярдап бүтүрчү. Кийинчерээк өзүнүн кардалары да пайда болуп, буйртма менен кол өнөрчүлүгүн уланта берген. Ол малда эми эшикке дагы көп чыга албайт эле, эшиктин алдында гана кичине отурууга мүмкүнчүлүгү бар эле, аз эле отура алат эле. Вот ошол маалда дагы жаны тынып тынчыбай баягы пычак менен мынандай шахматтарды жасап буларды жасагандан кийин буну жасап алып эмне кылабыз дейбиз да өзүбүзчө десек, жок, бунун да ала турган өзүнчө адамдары бар экен. Бир комплегин $100 ошондойдон сатып. Тынымсыз эмгектенүү менен абийир таап келе жаткан айдоочу жумушсуздарды жөн олтурбоого чакырат. Анткени эмгек гана адамды жакшы жолго, жакшы жашоого жеткирерин айтат. Ошондой эле башка мүмкүнчүлүгү чектелгендерди да майыптыкка моюн сунбоого үгүттөйт. Мүмкүнчүлүгү чектелгендер ушинтип калдым деп отуруп албаш керек. Аракет кылыш керек. Her adamın nasibi болады. Biri onu kılsa, biri bunu kılıp, eптеп тирлик кылса болады. Hem hazır bizde ayılda iş yok diyecek, iş var Kudaya şükür. Alt sanamanın basıp жүргөндөргө көчөгө чыкса эле iş hazır. Жаркын Үсенбаев такси, кол өнөрчүлүктөн сырткары үй иштерине да кол кабыш кылат. Үй тирикчилигине керектүү буюмдарды ширетүүчүлүк менен жасап чыгат. Мындан сырткары өзү сыяктуу айдоочу болгусу келгендерге унааларын кол менен башкарууга ыңгайлаштырып да берип турат. Айзада Айталиева, Кымбат Абдисамат уулу, Ынтымак.